Декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата ошо шаарда болуп жаткан иштерден стартталган белгилендирилгенде бүгүнкү күндө бизде Кыргызстан боюнча 6554 адам акчаны учетто турат. Анын ичинен Ош шаарында 1039, Ош областында 1344 адам учетто турат. Райондор боюнча айта кетсек, Кара Суу районунда жайгашкан. Кара Суу районунда 781 адам, андан кийин Ноокат району турат. Ноокат районунда 278, Алай районунда 46 адам учетто турат. Көзгөндө 143, Арамада 45, Кара Булжада 42, Чоң Алайда 5 учур катталган. Андан тышкары биринчи бир жылдын ичинде да бизде Ош шаары жана областта 123 учур катталган. Андан 116 учуру Кыргызстан граждане и 7-су иностранный граждане. Алардын ичинен 11-и беременныйлар, 41 51 адам мигрант. Көпчүлүк азыркы күндө бизде ВИЧ-инфекция мигранттар арасында катталып атат. ВИЧ-инфекция өзгөчө эле жол менен турат. Энеден балага жыныстык қан аркылуу жугат. Азыркы күндө 1-декабрда шаардын өзүндө бизде университеттер боюнча мектептер арасында ушундай түшүндүрүү иштери жүрүлүп атат. Андан тышкары ар бир аймактык кеңеште сан просвет работа деп коебуз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кошумчадан шаарларда баннер ВИЧ-СПИДке карата баннерлер сизилип турат. Ушундай элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Биздин наркология борбору ВИЧтин алдын алуу боюнча өтө чоң кадамдарга барып, 2007-жылдан бери бул ВИЧтин алдын алуу иштери үчүн көп жакшы иштерди жасашты. Анткени айта кетчү нерсе, бул ВИЧ ийне аркылуу жугуу жолу менен, мисалы үчүн наркотикке көз карандылар, ийне менен сайынуучу наркотикке көз карандылар, алар эң бир алдыга чыгышкан да. ВИЧти таркатуу боюнча, ВИЧтин эпидемиясын эң алдыга чыгарышкан. Ошондуктан биздин 2007-жылдан берки баягы метадондук терапия же болбосо ПОШ деп, пунктамден шприцов деген атайын бейэпил буюмдар тарабынан колдоого алынып келген ушул тармактар бизге чоң жардамдарын көрсөтүп, ушул ВИЧ тармагында ВИЧ жугуу жолдорунда эң бир чоң кадамдарды жасашып, төмөнкү деңгээлге түшүрүшүп, азыркы учурда бул экинчи орунга түштү. Керек болсо мындан бияка дагы иш алып барабыз. Кудай кааласа, келечекте мындай көрүнүш өтө төмөнгө чейин түшөт, нөлгө чейин түшүрсөк дагы болот десек болот. Ошол чоң жумуштар жасап жатат наркология тармагы. Андан кийин биздин өзүбүздүн Ош боюнча статистиканы айтып кетсек, Ош областы боюнча 504 адам наркотикке көз каранды. Алар ошолор ВИЧ-инфицирован. Наркотикке көз карандылардын ичинен Ош шаары ичинде 1042 адам ВИЧ-инфицировандыйлар. Ал эми Жалал Абад областы боюнча 472 адам. Алардын ичинен 119 пин ийне аркылуу жугузгандар, 5-и аял. Мына Ош областы боюнча мен толук бербей калдым. Ош областында 504 адамдын ичинде 284-ü алар аял кишилер, 204-ü алар ийне менен колдонуучулар, ал эми 5-өсү аял алардын ичинде. Ал эми Ош шаарынын ичинде ийне менен сайып, ийне аркылуу колдонуучулардын ичинде 851 ВИЧ-инфицированный болсо, анын 54-ü аял. Ушундай бизде азыркы көрсөткүч ушундай мурдагы көрсөткүчкө караганда өтө төмөн көрсөткүчтөргө түштүк. Анан мен азыр бул илдет каяктан келип калган Кыргызстанга. Биринчи учур качан катталганын, бул эмне деген илдет деген маалыматка токтолуп кетейин. Кыргызстан биздин мамлекет үчүн бул инфекция, ВИЧ-инфекциясы жаңы инфекциялардын катарына кирет да. Себеби дегенде бул Кыргызстандын ичинде каттала баштаган, жакындардан бери каттала баштады. Биринчи случай 1987-жылы
катталган Бишкекте ал дагы Африка өлкөлөрүнүн граждандеринин арасында катталган дагы ошол боюнча 87-жылы 1-жыл катталганда ошондон кийин республикалык тикке каршы күрөшүү борборлору, областтык тикке каршы күрөшүү борборлору уюшуруп ошодон бери иштеп келишабыз. Ал эми Кыргызстандын граждандеринин арасында 1-жолу 1996-жылы катталган дагы 87-жылдан 96-жылга чейин Орто Азияда жалгыз Кыргызстан ВИЧ инфекциясы катталбаган мамлекет катары эсептелип келген да 96-жылдан бери өзүбүздүн граждандар арасынан таркала баштаган. Анан кийин бул эмне деген инфекция, бул эмне деген илдет? Бул хроническая вирусная инфекция с прогрессивной, с поражением иммунной системы и с проявлением оппортунистских инфекций деп коет. То есть бул өнөкөт инфекция, в основном адам жанагы коргонуу механизмдерин жабыркатып дагы адам күндөн күнгө жанагы элементарный эле инфекциялар менен күрөшө албай, иммунитет түшкөн сайын күрөшө албай, ошондой оор абалга түшүп калышы мүмкүн да. Анан кийин жугуу жолдорунун дагы кичине подробно токтолуп коеюн. 3 жол менен гана жугат. Биринчи жугуу жолу бул парентеральный деп коет, же болбосо канат болот. Кантип канат болот? Жанагындай одноразовый шприцтерди наркотик саюу маалында көп адамдар колдонуп жүрсө, же болбосо стерилизация болбогон инструменттерди больницаларда же поликлиникада колдонуп койгон болсо жугуп калышы мүмкүн. Экинчи жугуу жолу болсо бул жыныстык жол аркылуу жугушу мүмкүн. Анан үчүнчү жолу бул энеден балага деп коебуз. Анан ошол үчүнчү жолго токтолуп кетсем, эгер аял инфицированный болгон болсо, ошол баласына жугузуп коюшу мүмкүн. Сөзсүз жугузуп коет деген сөз болбойт бул жерде. Жугузуп коюшу мүмкүн. Эгер бүгүнкү күндө бирок бизде Кыргызстанда ошол бүт эле дүйнөдө жанагындай энеден балага жугуп калуу жолун токтотуп койчу методдорубуз, дары-дармектери жетиштүү. Ошондуктан бүгүнкү күндө өзү эгер аял инфицированный аял төрөй турган болсо, эч кандай профилактика жүргүзүлбөгөн болсо, 25-50% чейин риск бар баласына жугузуп коюшу мүмкүн. Бирок эгерде аялга биз жанагындай алдын алуу методдорун колдонуп, аял кесип сечими менен төрөгөндөн кийин баласын эмизбей бүт врачтардын айткан көрсөтмөлөрүн так аткарган болсо, бүгүнкү күндө толук эле шартыбыз бар, что инфицированный аялдар деле таза балдарды төрөгө атышат, төрөгө жетишүүгө калдык деп коет. Анан кийин халк арасында түшүнүктүү суроо болушу мүмкүн. ВИЧ инфекциясы бүгүнкү күндө неизлечимый заболевание деп өзүбүз айтып атабыз. Айтып туруп эле анан кийин лечение кылып атабыз деп атат. Ушуну суроо болушу мүмкүн. Эмнеге заболевание неизлечимый, а вы силер лечение кылабыз деп атат. Да, бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы неизлечимый деп эсептелет, бирок ошол излечивание кыла албасак дагы бүгүнкү күндө антиретровирусная терапия дегенибиз бар. Антиретровирусный препараттарды колдонуп, жанагы адамдын канында жүргөн вирустарды көбөйтпөй, регулярно ичип жүргөн болсо, ал адамдын башка адамдардан айырмасы жок эле, кадимкидей ден соолугу чың болуп жашап, иштеп, үй бүлө куруп, бала тууганга акысы бар да. Анан кийин бүгүнкү күндө жанагы стигма, дискриминация деген ситуацияны айтып келчү болсом, мындан 10 жыл мурун бүгүнкү күнгө салыштырып көрсөк, ошол ВИЧ инфицированный адамдарды ар тараптан жанагындай стигма, дискриминация калчуда жанагындай басмырлоо колдонуп дегендергечи. 10 жыл мурун ушул аябай биздин больнойго оор болчу, себеби даже элементарный больницага кайрылса, же болбосо элементарный поликлиникага келсе, жанагы туура эмес кабыл алышып, туура эмес түшүнүп мамиле кылышканда, бирок бүгүнкү күндө медицина кызматкерлеринин тарабынан дискриминация, стигма мүлдүм түштү десем жаңылбайм. Элдин арасында дагы деле жанагы түшүнүксүз ойлор дагы жүрөт. Ошондо айтып кетким келет, бул ВИЧ инфекциясы 3 гана жол менен жугат. Чогуу отуруп тамак ичкенден, чогуу отуруп чай ичкенден, же болбосо баняга баргандан, же болбосо кучакташкандан, же өбүшкөндөн же жукпайт ал.
ал биздин больница өлү же какой-то идиш аягындагы өлү комнатасында бөлүштүн кереги жок. Болгону 3 жол менен жугат. Ошол 3 жолду эле эл билчү болсо, бул инфекциядан биз өзүбүздү жана жакындарыбызды коргоп калабыз да. Азыркы күндө Кыргызстан боюнча бизде Ош шаары мындай да ар бир областта спид центрлер бар. Ошон үчүн Бишкек шаарында биринчи очередь бизде Чүй областта, андан кийин эле Ош областы. Чүй областында 2000ден ашык адам, Ошто Ош областынан 1300 бай бизде азыркында половой жыныстык жол менен көп катталып атат. Бунун себептери бул бирден бир себептер мигранттар аркылуу. Азыркы күндө мигранттар мына бир жылда 116 ВИЧ-илдет чыкса, алардын 51 почти 50%, 50ден кемирээк проценти мигранттар болуп атат. Последние 3 жылдын ичинде уже жыныстык жол менен жуктурган адамдар көбөйүп атат. Ошону айтып керек да, чтобы жыныстык бул инфекцияны жугуу жолун билсе адам өзүн коргоп калат эле деген ойду айткым келет. Бул көйгөй бир эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө эң негизги көйгөйлөрдүн бири болуп турат. Ошонун ичинде биз дагы элдин арасына жеткирип артыклаш үчүн маалымат берчек. Анан качан гана бирөө бар ВИЧке текшерип келип деген үмүттөстөн эле ар бир адам, ар бир Кыргызстан гражданы бир жылда бир жолу өзү үчүн текшерип турса жакшы болмок. Канчалык эртерээк биз эгер даже жуктуруп алган болгон болсо деле, канчалык эрте биз выявление кылып эрте диагноз көрсөтүп эртерээк лечение баштасак, ошончол ошол адамдын менен жакшы болмок да. Качан гана 3-4 стадияга жетип, спид стадиясына жетип калгандан кийин диагноз коюп, анан кийин лечениясы просто эффект азыраак болуп калат да. Ошон үчүн бул менин көйгөйүм эмес, бул меня не касается дегенден алысыраак болуп, ар бирибиздин көйгөйүбүз бул коомчулуктун, не только медиктердин, не только специалистердин, бүт эле коомчулуктун көйгөйүн туура кабыл алып, анан дагы жыл айтып келем, билген маалыматыңарды дос чарабаларга, үй бүлөгө, жакындарга айтып, балдарды эртерээк мектеп курагынан баштап бул инфекциясынан алыс болуш үчүн эмнени билишин керек. Ошол маалыматтарды ата-эне өзүнүн балдарына айтып туруш керек регулярно. Кайрылса, ананин ал жерде паспорт документин кереги жок. Жөн эле атын анонимный эле жазып туруп, каерден город же область жазып туруп эле текшерип, результатын эртеси күнү уусуна голосование беребиз. Антиретроvirус препараттарды биздин глобальный фонд сатып алып берип атат, бирок 1-2 жылдан кийин уже мамлекеттик органдар аркылуу сатып алына баштайт, анан проблема болбойт. ВИЧ инфекциясы жугузулган адамдар бизге учетко туруп өмүр бою ошол биздин дарыларды ичип туруш керек. Акысыз берип. Эми сулуулук салонду жугатырган деген сөз бар. Там, знаете, риск өтө аз, но тем не менее жугат, эhtiyat болуш керек. Анан баягы азыркы күндө сатып тармакта банан аркылуу, киви аркылуу жугат деген стереотиптер жүрөт. Мындай нерсе болгон эмес, болбосо керек. Эмнеге дегенде бизде оральный путь передачи деген жок. ВИЧ инфекция өзү 3 жол менен бар. Кан, энеден балага жыныстык. Оральный банан жегенден, мандарин жегенден жукпайт. Крик журавля, коомдук фонд, ал 2008 жылдан бери иштейт, биздин директор Алиса Курбанова. В наши обязанности, наша организация входит в предоставление первичных услуг. Это мотивация, поддержка ВИЧ-инфицированных, в основном женщин и детей. Также луинов, то есть люди, потребляющие наркотики. И основная цель нашей организации, мы отслеживаем, как люди принимают антиретровирусную терапию. То есть по этой части мы, допустим, мы отслеживаем, принимают они эту терапию или не принимают. И если человек принимает, то здесь у них идет мотивационный выплата в размере 600 сум в месяц. Выплачивается каждый квартал. Также мы предоставляем консультацию, поддержку женщин, ЛЖБ и детей. Проводим мероприятия в школах, раздаем раздаточные материалы. И вот именно к 1 декабря сейчас у нас в школах проводятся работы, информационные мероприятия. Потом, как тут было сказано, тут проблема сейчас развития ВИЧ-инфекции в половом плане.
И в основном у нас мигранты. Допустим, к нам приходят мигранты, у которых уже есть статус. Мы им объясняем, что нужно принимать лекарства, дабы не заразить других, как нужно себя вести. В общем, проводим работу по безопасному поведению среди молодежи, среди женщин и детей. Это все цель нашей организации.